4 bölüm. Eyüt göz жумгандан кийин Исраил уулдары Теңирдин көз алдында кайрадан жаман иштерди кыла башташты. Теңир аларды Хатсордо бийлик кылган Канаан падышасы Жабиндин колуна салып берди. Анын аскер башчысы Харошет Агоимде жашаган Сисрале, анын 900 темир арабасы болгон. Ал Исраил уулдарын 20 жыл аyoосу сезди. Ошондо Исраил уулдары Теңирге боздоп кайрылышты. Ошол кезде Исраилдин башкаруучусу пайгамбар аял Дебора болчу. Ал Лапидоттун зайыбы эле. Ал Рама менен Бейтелдин ортосундагы Эпраим тоосунда Деборанын курмасынын түбүндө отурчу. Исраил уулдары ага кеңеш сураганы келип турушчу. Дебора чабарман жөнөтүп, Кедеш Напталыдан Абынаамдын уулу Баракты чакыртып алып, ага мындай деди: Исраилдыктардын Кудай Теңири сага буйрук кылат. Бар, Напталы менен Забулундун уулдарынан 10 000 адам алып Табор тоосуна чык. Мен болсо Жабиндин аскер башчысы Сисраны майдан арабалары жана көп сандаган аскерлери менен сага Кишон дарыясына алып келип сенин колуңа салып берем. Барак ага: эгерде сен мени менен барсаң барам, эгерде сен мени менен барбасаң барбайм деди. Дебора Баракка: сени менен барарым барам, бирок сен бул согушта атакка ээ болбойсуң. Теңир Сисраны аялдын колуна салып берет деди. Анан Дебора ордунан турду да Барак менен бирге Кедешке жөнөдү. Барак Забулун уулдары менен Напталы уулдарын Кедешке чакырды. Анын соңунан 10 000 адам жөнөдү. Алар менен кошо Дебора да жөнөдү. Кейни Хебер Мусанын кайнагасы Ховаптын уулдарынан Кейнилерден бөлүнүп калды да Кедештен алыс эмес Эйлон Бетсаанамидеги Эмен токоюнун жанына чатырын тикти. Абынаам уулу Барак Табор тоосуна чыкты деп Сисрага билдиришти. Сисра бардык майдан арабаларын, темирден жасалган 900 майдан арабасын, өзүнүн бүт элин чогултуп, Харошет Агоимден Кишон дарыясын көздөй жол тартты. Ошондо Дебора Баракка: ордуңан тур, анткени Теңир Сисраны сенин колуңа бүгүн салып берет. Теңир өзү сенин алдыңда барат деди. Барак Табор тоосунан түшкөндө артынан 10 000 адам кошо түштү. Ошондо Теңир Барактын кылычы менен Сисраны, анын бардык майдан арабалары менен аскерлерин дүрбөлөңгө түшүрдү. Сисра майдан арабадан түшүп, жөө качып жөнөдү. Барак анын майдан арабалары менен аскерлерин Харошет Агоимге чейин кууп барды. Сисранын бардык аскери кылычтан кырылды. Эч кимиси аман калган жок. Сисра Кейни Хебердин аялы Жаелдин чатырын көздөй жөө качты. Анткени Хатсор падышасы Жабин менен Кейни Хебердин үй бүлөсү өз ара ынтмактуу эле. Жаел Сисраны тосуп чыгып ага: "Кир мырзам, кир менин үйүмө, коркпо" деди. Ал анын чатырына кирди. Аял аны килем менен жаап койду. Сисра аялга: "Мага ичкенге суу берчи, таңдайым кургап турат" деди. Аял сүт куйган чанашты чечип, анын суусунун кандырды да кайрадан жаап койду. Сисра аялга: "Чатырдын оозунда тур. Эгерде кимдир бирөө келип сенден мында ким бар деп сурап калса, эч ким жок деди. Ал чарчап уктап калганда Хебердин зайыбы Жаел чатырдын казыгын алып, колуна балка кармап, акырын жанына басып келип, казыкты анын чыкыйына сайып, жерге житире урду. Ал өлдү. Ошол учурда Сисраны сая кууган Барак жетип келди. Жаел аны утурлай чыгып ага: "Кир, мен сага издеп жүргөн кишиңди көрсөтөйүн" деди. Ал аялдын чатырына кирип, өлүп жаткан Сисраны көрдү. Казык чыкыйында сайылып турган эле. Теңир ошол күнү Исраил уулдарына Канаан падышасы Жабинди багынтты. Канаан падышасы Жабинди өлтүргүчө Исраил уулдары барган сайын күч алды. 8 бөлүм. Шавул болсо Степанды өлтүргөндөр тарапта эле. Ошол күндөрдө Иерусалимдеги жыйынды катуу куугунтукташты. Ошондо элчилерден башкасынын бардыгы Жүйүт менен Самариянын ар кайсы жерине чачырап кетишти. Степандын сөөгүн болсо Кудайдан корккон такыба адамдар көргө коюп, ал үчүн катуу аза күтүштү. Ал эми Шавул үйдөн үйгө кирип, эркек болобу, аял болобу бардыгын сүйрөп чыгып, түрмөгө камап, жыйынды жок кылууга аракет кылып жатты. Чачырап кеткендер болсо эл аралап Кудайдын сөзүн таратып жүрүштү. Филипп Самария шаарына келип, анын тургундарына Машаях тууралуу жакшы кабар таратты. Филипп жасаган кереметтерди уккан көргөн элдин бардыгы анын сөзүнө чын дилден кулак салышты. Анткени жин оорулуу көптөгөн адамдардын ичинен жиндер катуу кыйкырык менен чыгып, көптөгөн шал оорулуулар менен аксактар айыгып жатышкан эле. Ошентип бул шаар чоң кубанычка бөлөндү. Ушул шаарда буга чейин сыйкырчылык кылып, Самария элин таң калтырган, өзүн бир улуу адам кылып көрсөткөн Шимон деген бир киши бар эле. Бул кишиде Кудайдын улуу кудурети бар деп, элдин бардыгы кичинесинен чоңуна чейин ага кулак салышчу. Алардын ага кулак салуусунун себеби, ал көп убактан бери өзүнүн сыйкырчылыгы менен аларды таң калтырып жүргөн.
Бирок Кудайдын падышачылыгы жана Иса Машаяктын ысымы жөнүндөгү жакшы кабарды жарыялаган Филиппке ишенип калган эркектер да, аялдар да сууга чөмүлдүрүлүп жатышты. Шимон да Исага ишенип сууга чөмүлдүрүлдү. Ал Филипптин жанынан чыкпай, жасалып жаткан улуу кереметтер менен ажайыптарды көрүп таң калып жатты. Иерусалимде калган элчилер самариялыктардын Кудай сөзүн кабыл алганын угушканда, аларга Петр менен Жаканды жиберишти. Экөө келишти да аларга ыйык рух берүүсүн сурап Кудайга сыйынышты. Анткени алардын эч кимисине ыйык рух түшө элек болчу. Болгону алар Теңир Исанын ысымынын урматына сууга чөмүлдүрүлүшкөн эле. Эки элчи самариялыктардын үстүнө колдорун коюшканда, алардын үстүнө ыйык рух түштү. Элчилердин кол коюусу аркылуу ыйык рух берилерин көргөндө, Шимон аларга акча алып келип, мага да ушул бийликти бергилечи. Мен кимдин үстүнө колумду койсом, анын үстүнө ыйык рух түшсүн деди. Бирок Петр ага мындай деди: Күмүшүң менен кошо жок бол. Анткени сен Кудайдын белегин акчага сатып алууну ойлодуң. Бул иште сенин тиешең да, үлүшүң да жок. Анткени сенин жүрөгүң Кудайдын алдында таза эмес. Ошондуктан бул күнөөң үчүн Теңирден кечирим сурап сыйын. Балким ал жүрөгүңдөгү жаман оюңду кечирер. Анткени мен сенин көрө албастык кылып жатканыңды жана күнөөнүн кишенинде экендигиңди көрүп турам. Ошондо Шимон: айткандарыңдын эч бири башыма түшпөш үчүн мен үчүн Теңирге сыйынгылачы деди. Алар болсо Иса жөнүндө күбөлөндүрүп, Теңирдин сөзүн жарыя кылышкандан кийин Самариянын бир нече айылында жакшы кабар таратып, Иерусалимге кайтып келишти. Теңирдин периштеси Филиппке мындай деди: Тур, түштүккө Иерусалимден Азаны карай кеткен ээн жолго бар. Ал туруп ошол жакка жөнөдү. Кудайга табынуу үчүн Иерусалимге келген эфиопиялык бир адам үйүнө кайтып бара жаткан эле. Бул Эбнух, эфиопиялыктардын аял падышасы, Кандакиянын жогорку даражалуу төрөсү, анын казна иштерин башкаруучуларынын башчысы болчу. Ал адам өзүнүн арабасында Ишая пайгамбардын китебин окуп бара жаткан. Рух Филиппке мындай деди: Жакын барып, бул арабага катарлашпас. Филипп жакын барды да, анын Ишая пайгамбардын китебин окуп жатканын угуп, андан: окуганыңды түшүнүп жатасыңбы деп сурады. Мага бирөө түшүндүрүп бербесе кантип түшүнмөк элем деди ал. Анан ал Филипптен арабага түшүп, өзүнүн жанына отуруусун өтүндү. Ал ыйык жазуудан бул жерди окуган эле. Ал сойлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркпачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу ооз ачпайт. Ал кемсинтилип, адилет соттолуу укугунан ажыратылды. Бирок анын тегин ким айтып бере алат? Анткени анын жер үстүндөгү өмүрү бүтөт. Эбнух Филипптен: өтүнөм, айтчы, пайгамбар ким жөнүндө айтып жатат? Өзү жөнүндөбү же башка бирөө жөнүндөбү? деп сурады. Ошондо Филипп сөзүн баштады. Ал ыйык жазуунун ушул жеринен баштап Иса жөнүндөгү жакшы кабарды айтып берди. Алар жолдо бара жатып бир сууга келишти. Ошондо Эбнух: мына суу, менин сууга чөмүлдүрүлүүмө кандай тоскоолдук бар деди. Филипп болсо ага: эгерде бүт жүрөгүңдөн ишенсең, анда чөмүлдүрүлсөң болот деди. Иса Машаяк Кудайдын уулу экендигине ишенем деди ал. Анан ал арабаны токтотууга буйрук берди. Ошентип Филипп менен Эбнух сууга киришти. Филипп аны сууга чөмүлдүрдү. Алар суудан чыгышканда Эбнухтун үстүнө ыйык рух түштү. Филиппти болсо Теңирдин периштеси алып кетти. Ошондон кийин Эбнух аны көргөн жок. Ал кубанган бойдон өз жолун улантып кете берди. Филипп болсо Азотто болуп калды. Кейсарияга жеткенче бардык шаарларды аралап, жакшы кабар таратып жүрүп отурду. 17 бөлүм. Жүйүттүн күнөөсү темир кескич менен алмаздын мизи менен алардын жүрөк лоокторуна жана алардын курмандык чалынуучу жайларынын мүйүздөрүнө жазылды. Алар өз уулдарын эстегендей, өздөрүнүн курмандык чалынуучу жайлары тууралуу, бийик дөбөлөрдөгү жашыл дарактардын түбүндөгү Ашейра мамылары тууралуу эстешет. Таладагы өзүмдүн тоомду, сенин мал мүлкүңдү, сенин бардык асыл буюмдарыңды талап тоноого берем. Сенин бардык бутканаларыңды, бардык аймактарыңдагы күнөөлөрүң үчүн талап тоноого берем. Мен берген мурастан ажыраганга сен өзүң себепкер болосуң. Анан сени өзүң билбеген жердеги душмандарыңа кулчулукка берем. Анткени силер менин каарымдын отун жалындаттыңар. Ал түбөлүккө күйө берет. Теңир мындай дейт: адамдан үмүттөнгөн, өз денесин тирек кылган, жүрөгү Теңирден алыстаган адамга каргыш. Ал адам чөлдөгү бадалдай болот. Ал ырайымдын келгенин көрбөйт. Чөлдөгү ысык жерлерге, түшүм бербеген, эч ким жашабаган жерге отурукташат. Теңирден үмүттөнгөн, Теңирге таянган адам баталуу. Анткени ал адам суу боюна тигилген, тамырын суу түбүнө жайган дарактай болот. Ал аптапты сезбейт, анын жалбырактары жашыл бойдон турат, ал кургакчылык убагында да коркпойт, мөмө берүүсүн токтотпойт. Адамдын жүрөгү өтө анткор, өтө бузулган, аны ким биле алат?
Мен Теңир ар бир адамга өзүнүн жолуна жана кылган иштеринин жемишине жараша тиешесин берүү үчүн жүрөккө чейин кирип ички дүйнөнү сынап турам. Байлыкты жалган жол менен тапкан адам өзү туубаган жумурткаларды басып отурган кекиликтей. Ал байлыкты өмүрүнүн жартысында калтырат, өмүрүнүн аягында акылсыз бойдон калат. Биздин ыйыктала турган жайыбыз башынан эле жогору көтөрүлгөн даңк тагында. Сен Теңир Ысрайылдын үмүтүсүң. Сени таштаган адамдардын баары маскара болушат. Менден четтегендердин баардыгы жерге жазылат. Анткени өмүр суусунун булагы болгон Теңирди таштап коюшту. Мен айыктыр Теңир, ошондо мен айыгам. Мени куткар, ошондо мен куткарылам. Анткени менин мактанычым сенсиң. Алар мага Теңирдин сөзү кайда? Ал келсин дешет. Мен сенин койчуң болууга шашылган жокмун жана кайгы күнүн каалаган эмесмин. Муну сен билесиң. Менин оозумдан чыккан нерсе сенин алдыңда ачык. Мен үчүн коркунучтуу болбо. Кайгы күнү менин таянычым сенсиң. Мени куугандар уятка калышсын, бирок мен уятка калбайын. Алар калтырашсын, бирок мен калтырабайын. Аларга кайгы күндү каптат, аларды өзгөчө кыйроо менен кыйрат. Теңир мага мындай деди: бар жүйүт падышалары кире турган жана чыга турган элдин уулдарынын дарбазаларынын алдында тур. Иерусалимдин бардык дарбазаларынын алдында тур. Анан аларга мындай де: жүйүт падышалары, бардык жүйүт эли жана ушул дарбазалар менен кирген Иерусалимдин бардык тургундары Теңирдин сөзүн уккула. Теңир мындай дейт: өз жаныңарды сактагыла. Ишемби күнү жүк көтөрбөгүлө. Иерусалимдин дарбазалары аркылуу жүк көтөрүп кирбегиле. Ишемби күнү үйүңөрдөн жүк көтөрүп чыкпагыла, эч кандай жумуш кылбагыла. Бирок ишемби күндү мен силердин ата-бабаларыңарга кандай буйрусам, ошондой кылып ыйык туткула. Бирок алар укпай коюшкан, кулак төшөбөй коюшкан, акыл насаатты укпаш үчүн, аны кабыл албаш үчүн тоң моюн болуп калышкан. Эгерде силер менин тилимди алып, дейт Теңир, ишемби күнү бул шаардын дарбазалары аркылуу жүк көтөрүп кирбесеңер, бул күнү эч кандай жумуш жасабай аны ыйык тутсаңар, анда бул шаардын дарбазалары аркылуу дөөттүн тагында отурган падышалар менен төрөлөр, араба менен жүргөндөр, атка минип жүргөндөр киришет. Алар жана алардын мырзалары, жүйүттөр жана Иерусалимдин тургундары киришет. Ошентип бул шаар түбөлүккө эл жашаган шаар болот. Ошондо жүйүт шаарларынан да, Иерусалимдин айланасынан да, Бенжамин жеринен да, түздүктөрдөн да, тоолордон да, түштүктөн да келишет. Теңир үйүнө бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды, нан курмандыктарын, жыпар жыттуу заттарды жана ыраазчылык курмандыктарын алып келишет. Эгерде менин тилимди албай, ишемби күнүн ыйык тутпай, ишемби күнү Иерусалимдин дарбазасы аркылуу жүк көтөрүп кирсеңер, анда анын дарбазасына от коем. Ал Иерусалимдин чептерин жалмайт, өчпөйт. 3 бөлүм. Ыйса кайрадан синагогага келди. Ал жерде бир колу шал болуп калган адам бар эле. Ыйсаны айыпташ үчүн ал бул адамды да ишемби күнү айыктырар бекен деп карап турушту. Ыйса болсо бир колу шал болуп калган адамга ортого чык деди да тигилерден: ишембиде жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи деп сурады. Алар унчугушкан жок. Ошондо Ыйса аларга ачуулана карап, жүрөктөрүнүн катуулугуна кайгырып, жанагы кишиге: колуңду сун деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Фарисейлер сыртка чыгары менен Ыйсаны өлтүрүү жөнүндө Иратты жактоочулар менен кеңешишти. Ыйса шакирттери менен көл тарапка кетти. Ошондо Галилея, Жүйүт, Эдом аймагындагы, Иерусалим шаарындагы, Иордандын нар көзүндөгү көп эл анын артынан барды. Анын кылган иштери жөнүндө уккан Тир жана Сидон аймактарындагы эл ага агылып келип жатты. Ошондо Ыйса көпчүлүктүн арасында кысылып калбаш үчүн өзүнө бир кайыкты даярдап коюуну шакирттерине дайындады. Анткени Ыйса көп кишилерди айыктыргандыктан оорулардын бардыгы ага колдорун тийгизүү үчүн жүткүнүп жатышкан эле. Жиндер Ыйсаны көргөндө анын алдына жыгылып: "Сен Кудайдын уулусуң" деп кыйкырып жатышты. Бирок Ыйса алардын өзү жөнүндө жарыялоосуна катуу тыюу салды. Андан кийин ал тоого чыкты да өзү кимдерди кааласа ошолорду өзүнө чакырды. Алар Ыйсага келишти. Өзүнүн жанына алып жүрүш үчүн жана насаат айтууга жөнөтүш үчүн ал 12 кишини тандады да аларга оорулууларды айыктырууга жана жиндерди кууп чыгарууга бийлик берди. Ыйса тандаган 12 киши мына булар: Петр деген ысым коюлган Шимон,
Боянергес, башкача айтканда чагылгандай чартылдагандар деген ысым коюлган Зебедей уулдары Жакып менен Жакан. Андрей, Филипп, Бартоломей, Матай, Томас, Алпей уулу Жакып, Тадай, Кааналык Шимон, ага чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот. Алар үйгө келишкенде кайрадан көп эл чогулуп калды. Ошондуктан алар тамактана да албай калышты. Ал акылынан айнып калыптыр деп айтып жатышканын уккан жакындары аны алып кеткени келишти. Иерусалимден келген мыйзам окутуучулар болсо, анын ичинде Белзебул бар. Жиндерди ал жиндердин башчысынын күчү менен кууп чыгарат дешти. Ошондо Иса мыйзам окутуучуларды жанына чакырып, аларга үлгү насаат аңгеме менен мындай деп сүйлөдү. Шайтан шайтанды кантип кууп чыгарсын? Эгерде падышачылык ичара бөлүнсө, анда ал падышачылык кулайт. Эгерде үй бүлө ичара бөлүнсө, анда ал үй бүлө бузулат. Эгерде шайтан да өзүнө өзү каршы чыгып бөлүнсө, анда ал тура албайт, анын күнү бүтөт. Күчтүү адамды байлап салмайынча, анын үйүнө кирип мал мүлкүн уурдоо мүмкүн эмес. Аны байлап салгандан кийин гана үйүн тоноп кетсе болот. Силерге чындыкты айтып коеюн. Адам баласынын бардык күнөөлөрү жана акарат келтирип айткан сөздөрү кечирилет. Бирок ким ыйык рухка акарат келтирсе, ал түбөлүккө кечирилбейт. Түбөлүккө күнөөлүү болот. Иса бул сөздөрдү анын ичинде жин бар деп айтышкандыгы үчүн айтты. Энеси менен бир туугандары келип, сырттан Исаны чакыртышты. Анын тегерегинде эл отурган эле. Ошондога энең, инилериң, карындаштарың сыртта сени чакырып жатышат дешти. Иса аларга: "Менин энем жана бир туугандарым ким?" деди да, айнанасында отургандарды тегерете карап: "Мына менин энем, мына менин бир туугандарым. Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол менин иним, карындашым жана энем" деп жооп берди.